Ассаламу алейкум. Бул жасалгалар 24 жаштагы Фарида Кубанычбекованын эмгектеринин 20% гана түзөт. Көз жоону алган кооздуктардын көбүнчөсү буйртма менен жасалып ээсине тапшырылат. Көздүн майын, убакытты, чыдамкайлыкты, эң башкысы чеберчиликти талап кылган кол өнөрчүлүктүн бул түрү менен жакындан тааныштыралы. Подписаться кнопкасын басып, каналга катталганды унутпаңыз. Сиз үчүн оңой, биз үчүн өтө маанилүү. Өзүңөр көрүп тургандай, менде көбүнчө кыз узатууга улуттук оюулар менен арналган баш кийимдер, ушундай аксессуарлар жасайм. Мен бул кыз узатууга деген кызыгуум кичинекей кезден бери эле кыз узатуунун кийимдерин жасаганды, ушундай аксессуарлар жасаганды аябай жакшы көрөм. Бул баарынан дагы сайма эмес, бул деген курак сыяктуу эмес, бул деген только бисер менен жасалуучу иштер. Аябай майда жумуш, аябай көп убакытты талап кылат. Ушул ишти мен аябай жактырып, аябай катуу үйрөнгүм келип, атайын Казакстанга барып, Алматы шаарынан дизайнер одежданы окуп келгем. Ушундай вышивкага кызыкканым ушунчалык, мен даже курска барганды аябай катуу армандап, кыялдап, бара албай, финансовый жактан бир аз кыйынчылыктар болуп бара албай, даже жатып алып ыйлаган күндөр болгон. Ушу вышивканы үйрөнүп, жакшы нерселер чыгарсам экен деп. Бул именно ушундай вышивкаларды жасап атканыма 4 жылдай болду. Негизи кол өнөрчүлүккө кызыгып келем мектептен баштап эле. Мектептен дагы ар кандай конкурстарда алдында болчумун, ушундай конкурстардан дайыма жакшы өнөрлөрүмдү көргөзчүмүн. Кудайга шүгүр, көп буйрутмаларды алып атам. Мен жасаган ушул буюмдарды Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде дагы жактырып буйрутма бергендер бар. Мисалы, бул шөкүлөнү Астана, то есть Нур-Султан шаарынан буйрутма кылышкан. Бунун баары бисер менен болот. Пока ушул часть калды. Эки части бүтүрүлгөн, четтеринде ушкалары болот, башында шөкүлөсү болот. Аябай майда жумуш. Негизи эртеден кечке ушу менен эч нерсеге карабай оокат кыла турган болсоң, только ушуну жасай турган болсоң, анда 10-15 күндөй кетет баарын бүтүрүш үчүн. Бирок мен муну көптөн бери азыр бир аз созуп жүрөм, анткени дагы башка дагы буйрутмалар болуп атат, алардын баарына жетиш керек. Андан тышкары, мисалы, бул кыскача шөкүлөө деп айтсак болот, современный стиль, заманбап түрдөгү шөкүлөө. Бунун баары оюун баары өзүм сызгам, өзүм чыгаргам. Могу этикеткаларды буюрса жакында эле чыгарып, ушул ат менен чыга баштадык, Фарида ателье деген. Ушундай кыз узатууга баш кийимдерге аябай көп убакыт жана өзүңдүн фантазияңды аябай катуу талап кылат. Жана проволокадан мондай эмелерди, аксессуарларды жасайм. Мисалы, бул корона. Мындан тышкары дагы мондай веточкаларды, гребендерди жасайм. Веточкалар аябай көп жасалат, жана аябай көп өтөт. Веточкалар калбай калды. Кыз узатууга жана мондай заманбап эме чыгарган болчук. Чачуук деп коет, чачууш деп айтат. Чачтын өрүлгөн учуна байлап коет кыз узатуу. Мунун баары мурун негизи темирден, күмүштөн жасалчу, бирок бул заманбап түрдө бисер менен жасалган. Мындан тышкары мен еще мондай брошкалар жасайм. Караңыздар, аябай оригинальный көрүнөт. Бүт баары кымбат таштар менен. Кез келген кийимдериңизге, жоолуктарыңызга коздоочу элемент кылып тагып болот. Ушундай брошкалар да көп заказ беришет. Жакында мына 8 март майрам келатат. Ошого көп заказ бергендер бар. Мондай диадемалар бар, галочка. Булардын дагы жумуш аябай майда.
көп убакытты талап кылган жумуш. Бул да кыз узатууга кийилет. Муну эгерде жасай турган болсок, 1-2 күндө кетет. Эртеден кечке эгерде отурсак. Жана мындай аба докторду жасайбыз. Караңыздар. Баары жакшы хрусталь таштар менен жасалынат. Жана могул жерде көрүп тургандай белдик бар. Бул белдик могу шөкүлө менен комплект. Бул шөкүлө мен өзүмдүн кыз узатуума тигилген шөкүлө. Караңыздар. Мунун иши көйнөгү бар, аябай жакшы көрүнөт. Артында мындай фатасы менен, үкүсү менен аябай жакшы тигилген, көп убакытты талап кылган чынында. Анан кийин азыр жаңы чыга баштады ушундай жоолуктар. Жар айткан жеңелерге, кыз узатууга, жана жаңы келген келинге аябай жакшы вариант деп айтсам болот. Бул дагы өзүбүздүн дизайныбыз, өзүбүздүн оюбуз. Мынакей баары бисер менен жакшы материалдан тигилген. Жана момундай двухъярусный колье деп айтам, муну национальный. Мунун баарын негизи күмүштөн мурун ата бабаларыбыз жасап келген. Аябай кымбат, жакшы аксессуар болуп эсептелинет. Кыз узатууга чоң эжелер деле тагып алса болот, ырчыларга деле аябай жакшы вариант болот көйнөктүн үстүнөн тагып алганга. Жана классиканы жактырган адамдарга мындай жабо жасайм. Бул жабо деген уже рубашканын сыртынан, классический көйнөктүн сыртынан тагылчу, мойнуна тагылчу элемент болуп эсептелинет, аябай жакшы көрүнөт. Ар кандай түстө жасагам, пока что ушул эле бирөө эле калды. Мындай жаңы эле жакында эле брошка чыгардык буюрса. Бул деген курак стилде. Бул материалдан болбостон, бул полностью бисерден, бирок курактын элементи түшүрүлгөн. Аябай кандай деп айтсам, необычный аксессуар в этническом стиле. Мисалы, ушу буюмдардын бааларын айта кетсем, эң эле бул жерде арзандар, булар уже брошкалар да. Могу брошкалар, мисалы, каплялар 500 сомдон 400, 500, 600 ушундай баада кетет. Мунун көбүнчөсү көрөт да, кичинекей нерсе ушундай эле турабы деп таң калгандар аябай көп. Мунун жумушун көбүнчөсү түшүнбөйт. Аябай көп убакытты талап кылат да, кичинекей болгону мененчи. Анан материалдары дагы стеклянный, аябай жылтыраган, пластмассовыйлар деле, пластмассовыйдан деле жасаса болот, бирок алар мынчалык жылтырабайт. Алар уже естественно арзаныраак болот. Андан кийинки, мисалы, көрсөтө кетсем, бул колье комплекти менен 2,5 турат. Муну уже кыз узатууга, кызыңарга подарок этсеңер, кызыңар нарядный көйнөк менен ушуну кийсе, кийин муну катып коюп, өзүнүн кыздарына деле бере берсе болот да. Андан кийинки, мисалы, бул деле диадема 2,5 миң сом. Муну деле жанагындай мурас катары деп айтат эмеспи, ошондой калтырып койсо болот кыздарына, неберелерине. Андан кийинки бул шөкүлө, жанагы буйрутма деп атканым. Бул полностью бүткөн кезде, даяр кези 10 миң сом болот. Ушундай эгерде үйрөнүп жасайм дегендер үйдөн деле отуруп алып жасаса болот. Бирок айта кетчү нерсе, кайра эле бул жерге аябай жакшы вкус керек да, адамдын өзүнүн көз карашы жакшы болуш керек. Цветин жакшы тандап, мисалы, могу формасына чейин чыгарган оңой эмес. Формасын эгерде чыгара келсек, бир жерин эле кыска же узун алып койсок, уже формасы некрасивый болуп калышы мүмкүн. Бул жерин, мисалы, ичке алсак, кээ бирөөнө ичкеси жакпайт, калын десек, кээ бирөөнө калын жакпайт. Ошондой сыяктуу ликала чыгарганды да билиш керек, эсепти дагы билиш керек. Бул жерден адамдын, мисалы, башынын размерине карай жасайбыз муну. Высотасын өздөрү айтышат, высотасы мынча болуш керек, обхват головы мынча деп. Ошонун баарын эсептеп, как положено чыгарыш керек. Андан кийинки могу жолугубуз жаңы эле чыккан. Муну деле жанагындай айтып аткандай жаш келиндерге эгерде башына жолук кылып салса, көп келиндер жаңыдан турмушка чыккан кезде өзүнүн кайненеси кийгизген жолукту сактап калат эмеспи? Ошол сыяктуу муну да сактап, сандыкка катып койсо, кийин өзүнүн келинине салганга аябай жакшы вариант болот да. Андан кийинки бул уже жолугубуз.
жолугубуздун сыртындагы эле бул уже ободок да. Бул ободокту универсальный любой жолуктун үстүнө тагып берсе болот. Бул ободок примерно 400 сом. Бул шөкүлө өзүмө тиккендикке байланыштуу могу комплекти менен 10 000 деп айтса болот. Негизи мындан да кымбат болушу мүмкүн в дальнейшем. Андан кийинки мисалы могу ободоктор любой жолуктун же чачтын үстүнө деле тагып кете берет. 500 сом, 400 сом ушундай болуп эсептелинет. Ошол эң эле кымбаты азыр пока что ушул шөкүлө. Анан азыр да көйнөктөрдү көргөзөбүз. Могу чачуктарды где-то 300 сом ушундайга жасайм. 400 ушундай ар кандай да эми материалдарына карай.